киргенде койсоңуздар, биз акырындан баштай берели. Эгерде кимде-ким жаңы кирип атса, урматтуу биздин достор, келиңиздер, бул жакта бизде SMS билдирүүлөрдү калтырсак болот, суроолорду же болбосо аябай жан дүйнөңүздөргө жакын болуп кетсе, аббали деген сыяктуу быйтыкчаларды жиберип турсаңыздар болот. Эми биз сиздерге мурунку болуп өткөн биздин онлайн кечебиз жөнүндө бир аз маалымат бере кетели. Бул деген азыркы маалда элибиздин керегине жаран өнөр баягы угулбай жатат. Келиңиздер, мындай кылабыз азыр. Zoom'дун ылдыйкы оң бурчунда 3 чекит бар. Ошол чекитке киресиздер дагы, ошол жерде отключить звук деп баягы үндү өчүрө турган же билдире турган биздин баскычыбыз бар, ошону басабыз. Ал эми телефондун сол бурчунда болсо микрофон бар, ошол микрофонду дагы өчүрүп коебуз. Мына 41 деген санды көрсөтүп атат азыр. Акырындан поэзия сүйүүчүлөр көбөйүп келатат. Мен сөзүмдү уланта кетейин. Биз мурунку берүүбүз 66 киши болгонбуз дагы бир эмес 2 жолу конференция ачып, аябай жан дүйнөбүз суусап турган маал экен. Ошол себептен быйыл жумасына 2 жолу уюштурулат. Ишенбей же болбосо жекшемби күндөрү кечки саат 9-да болуп турчу сан. Биздин муундарыбыз бирде болот. Это прямая эфир. Прямая эфир что там? Ой. Элиңизде жекеси микрофонуңузду өчүрүп алабыз. Биздин Букалчы айым менен Жакшылык мырзабыз кирди болуп экен. Кирсеңиздер айтып коесуздарбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен кирдик, биз буюрса. Эми биздин Букалчы айым, сиз бул жердесизби? Ооба, саламатсыздарбы? Мына биздин бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү, биздин бүгүнкү күндүн эң изги каармандары. Анда биз баштайлы, кап этпесеңиздер, келиңиздер, онлайн поэзияны биз бүгүнкү онлайн поэзия Адабий клубунун жетекчиси Кадырбек Абылабеков, Жигер чыгармачыл жаштар борборунун жетекчиси Дүчөн Бектемир уулу агайларыбызга бардыгына терең ыраазычылык билдирели дагы. Бүгүнкү биздин поэзия кечеси баштайлы. Бир аз Zoom деген бул кыскача бул тиркеме болгондуктан бир саат убакыт берет. Ошол бир саатка жеткен убакытта биздин агайларыбыз жазган ырларын окуп, ал эми биздин комузчу улан кыздарыбыз өздөрүнүн чыгармаларын аткарып, анан жыйынтыктайбыз да. Ошол себептен биринчи ачылыш болду. Эми биз Кизилти Бүйбүсара Абишнери атындагы Кыргыз мамлекеттик Адабият жана искусство университетинин фольклор кафедрасынын 5-курстук студенти Шашиев Даниил мырзага берели. Бүгүнкү биздин саммитти ачып берсин. Саламатсыздарбы? Сүйүүчүлөр. Сиздерге айтылуу Жапар Чалбаев катчаттык эл ордунда келе турган деген
Yaşanan yaşlık çakarım, elisteyim yıllar ötülerim o hayvansız Dökülüştü şarkı yaşadım, arkaydım deyip kapay kaldarım. Bir oktarım şu sonunda, yapacağız buyurun, bir gelip yazarım. Kıyar sana kızıp kırdan, gittin elimden can turan şairlere inandığımda, dur kaldığımda ne gelir Balli, barakелди. Кандай гана сонун чыгарма болуп өттү. Бул биздин Шаршиев Данияр мырза ушул менен экинчи жолу биздин мараке катышып атат. Эске сала кетсек, биздин мурунку чыгарылышыбызда болсо Мамбет Исаев болот жана Бектемир уулу Дүйшөнбек мырзалар болгон. Ал эми азыр бүгүнкү биздин самалакта болсо тааныштыра кетели. 1996-жылы 17-сентябрда Ош облусунун Ноот районунда төрөлгөн. 2018-жылы Ош университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин аяктаган Ыргынат жана Отту ирмемдер аттуу ыр жыйнактарынын автору, Кыргыз Республикасынын Жазуулар союзунун жигер чыгармачыл жаштар борборунун мүчөсү Маматали кызы Букалча айым. Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле 1996-жылдын 8-ноябрында Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Кара Кожур айылында болгон Жаңы Толкун адабий клубунун мүчөсү 2014-2019-жылы Кыргыз Улуттук агрардык университетинде ветеринардык медицина факультетин аяктаган жеке ишкер Акшылык Дүйшөнбек уулу мырза. Assalamu alaikum, жалпы жакшы турасыздарбы? Баарыбыз бүгүнкү кечени жакшы өткөрө алалы. Биз WhatsApp тобунда группасында жазгандай эле бүгүнкү самалыкты эфир катары түзөлө деп чечтик. Албетте бул аябай сонун нерсе. Андыктан биз акырындан баштай берсек, келиңиздер эми бириңиздер баштап бериңиздер. Көрүүчүлөрүбүз телефондорун өчүрүп берсе, тынча туруп, эң сонун жандарды айталы. Кезекти Букалча эле, сиз баштап бериңиз башын. Чоң рахмат, арыбаңыздар, барыңыздар. Биз өмүр, убакыт, табият иши кылып ушундай аралаш темадагы ырларды биринчи бөлүмгө окуйлу деп алдын ала кеңешип алдык. Ошон үчүн менин окуй турган ырларым ушул таризде болмокчу. Бүгүн дагы көккө билек түрүндүм, оордугуна жеңилбесмин жүгүмдүн. Өжөрлөндүм, кежирлендим, а бирок убактысы бүтүп калды бүгүндүн. Минут кезип өтүп бошко канча убак, пайдубалы начар үйдөй калчурап. Санап берген аманаттын токтобой, сааттары түгөнүүдө тамчылап. Сапар алыс, артып алган жүгүмдүн, өмүр улап, мүмкүн келчү бүгүн миң. Сиздер мени угуп атсаңыздар, улантайын. Угуп атасыздарбы мени? Меш. Алпурушуп үйдө кечке меш менен, ойлоп көрсөм канча отун кетпеген. Дарак болуп
Көчөт кезде чырпыкта, сенин гана күйбөйт меште эчтемең. Бул менимче чоң эле бир жаңылуу. Биздин өмүр эбак меште жагылуу. Отко түшүп күйөт ар бир көз ирмем. Ошол үчүн ар бир күндүн табылуу. Биз да меште чырпык кезде тутанып, бак болгуча күйөбүз көп буталып. Түтүн болучат биздин өмүрлөр, куурап кабык болгучакты чукарып. Чын карасаң, дүйнө мешке окшошот. Алсыз өчсө, жаңы жалын от кошот. Салып коюп бир күнүмдү жылынып, олтурамын меш жанында от көзөп. Күз. Күз аралап жолдон бүткөн калааны, калың кийим, жылуу көңүл талабы. Мезгил бою дарактардын эмгегин тепсеп жатат ар кимдердин таманы. Өңдөн азып, бүт дарактар турат куу, бир-экиден жалбырагын серпишет. Жердегилер жетим балдар сыяктуу, ары өткөндө, бери өткөндө ээрчишет. Бир ой кубат, жашообузга бир өнөк, алдыга тек басуудабыз кызыгып. Өкүнткөнө Кудай берген гүл өмүр бирден түшүп жатат үзүлүп. Изин кууп жылт эткен бир үмүттүн ар күз сайын жалбырактар теребиз, а өмүрдүн күзү келип калганда тебелетип таштап кете беребиз. Табият бии. Буталды бийик сахнада, тамчылар бийлей баштады. Күркүрөө ойноп музыка, кумурска ишин таштады. Топурак мизин талкалап, тамчылар курду салтанат. Үңүлүп тиктеп булутта, тоо турду желден калкалап. Көрбөдү бийди бир гана, күн айың уктап түнөктө, чагылган окшоп жаркылдап, перилер тартты сүрөткө. Таштар да башын көтөрдү, шыкаалап чөптөр айдалы. Улуттук бий өңдөнүп, жер жүзү жаркып жайнады. Жол тоскон бакка катылып, шамал да келди шашылып. Көргөндөй жоосун ыйлаак жаан, коңулга кетти жашынып. Буркурап чөптүн жытурду, чуркады шамал ызалуу. Бир тыйып жатты ар кимге, бий көрбөй, укпай музаны. Жамгырдын курган бийине жанданып алды саяң жер. Кол чаап жатты табият, кол чаап турдум анан мен. Кыш жана коломто. От жагылып, морлор үйлөп түтүндү. Отун табы жылытуу да бүтүйдү. Алка-шалка тердеп турат терезе, аяз менен күч сынашкан үчүнбү? Ак чайнекте кошок кошуп кар суусу ашып түшсө, быш дейт көз жаш тамчысы. Аны ошентип суукту жеңип жылуулук, арыш керет, арабасын тартуучу. Атам карды нан жаады дейт, ырыс дейт. Карсыз жашоо ыргак нугу жүрүшпөйт. Кар жаабаса, жагылбайт да меш дагы. Меш күйбөсө, үйлөр кайдан жылыйт дейт. Мезгил өтүп, ынандырды ушул кеп. Ажан дүйнө отсуз калган учур көп. Кыш бар үчүн ысык токош жешет да, коломтолор күйүп турат күпүлдөп. Күз жалбырак. Күз байлык адамзатты багып турат. Күтүрөп алуу отун жагып турат. Үлбүрөп шамал менен шуудураса, дүйнөнү кир чаңдардан кагып турат. Кылымдар кайталанган учур белги. Ар күздө каптайт күздөр бүтүн жерди. Жалпкылап жерге түшүп, жер болушуп, кайрадан өстүрүшөт бүчүрлөрдү. Саргайып жалбырагы жаап турган күз мезгил, көзгө толгон көркөм учур. Тамчы кусалык. Маарага сен эрте жөнөп кеч кетип. Бара жатсаң шайыңоо бескетип. Жолдон шатыр жамгыр жаайт капилет, чуркаш керек экендигин эстетип. Бала күндөр, көңүлдөрү жайдары, жаанда калып алты кылат айлаңы. Аргасыздан эрмегиңе айланат ак тамчылар, ак булуттун балдары. Кеткен жерден кеч чыгарган бүтүмдөй, тамчыларды чуркап барып түшүрбөй, ушунчалык кучактагың келет бир эс мас болгон абалыңа түшүнбөй. Бекем илип, түйшүктөрдүн илмегин, бекем кармап турса дагы ийменүүң, так секирген тамчыларга кошулуп, көлчүк кечип, келет анан бийлегиң. Бала кездей тамчы болуп тамалбай, таштын чөптүн тамырынан ага албай, өзүң анан аяп өтүп кетесиң, барлыгыңды бир майрамдап ала албай. Караанымды жуткан сайын топурак, кайра умтулуп келет менин бийлегим. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.
Баракелде. Кандай гана Баракелде, аябай сонун болду. Чаңалар болду. Аябай ушундай сиздин айткан ырларыңыздан кийин кезекти Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин студенти Айгерим Кубанычбекова кызыбызга өрмөкчүбүз. Жагымдуу бир чыгармасынан кийин биздин Акын мырзага суланып баракчы. Айгерим, күйүүчүлөрү, кутман кечиңиздер менен. Анда Үрүниса Маматованын сөзүнө жазылган Анапия Райымбекованын «Жүрөгүм ооруйт дебеңиз» чыгармасын аткарып берейин. Айтыңыз анти Neyle? Badırı düşünmem dedim. Жигиттер. Урматтуу биздин угармандарыбыз, көрүүчүлөрүбүз. Бүгүнкү биздин кечибиз аябай жагымдуу болуп аткан. Себеби экен баарыбызды ушундай жагымдуу чыгармалар, ырлар баарыбызды поэзия өлкөсүнө, поэзиянын ааламына алып барып, жан денебизди байытып атабыз. Эми ушундай маалда көрүп кошуп, дагы да бизди андан ары дагы галактиканы кыдыра турганга жардам бере турган Жакшылык Дүйшөнбекулуга кезекти берсек, Жакшылык мырза келиңиз, эми сиз бизди аяламыңызды жетелеңиз. Чоң рахмат. Биздин кылымдан кылымга карытып келаткан биздин аспабыбыз бар. Комуз. Бул аспап менен дүйнөдө таң калтырып келебиз. Бул аспап боюнча эң биринчи ушул аспап менен баштайын деп атам, ырдын башын. Улуу аспап. Элимдин аспабы бар, комуз деген. Бул аспап көркөмгүүлүү добуш берген
Музыканын башында турган үчүн комуз бул, кооз музыка делген экен. Кимден чыккан улуу күү сынган бугу, болбосо камбаркандын чыккандыгы, кыргыздын ээлигинде турат жалгыз, кол ойнотуп чертсе бах кулдун сыны. Күүлөр бар, эрке сары акбакайдай, таң булбулу дагы бараткан таңдай, бул күүлөрдү укканда көңүл сергип, булосун бүлбүлүнүн уккан жандай. Башкага буйрубаптыр кыргыз болуш, берилиптир Кудайдан бизге комуз. Дүйнөдөн издесем да таппай келем, мукамдуу, коңур үндүү, мындай добуш. Табияты. Асмандан оттор чыкты, жалт жулт эткен, көгөргөн ободагы өңдөн кеткен, капкара булут келип жаап калды, шамалды айдап келди аркыл чептен. Табият, эмне болгон бүгүн сага, жашырбай айтып берчи сырың мага, дегендей суроону мен сурасам, жооп берди дүңгүрөгөн чагылганда. Атым да кош курунуп бир башкача, титирейт чоң соорусу бут таштаса, кылымдар бою турган эчке билбей, кулады жада калса бул аскада. Тумандап алды жагым кыйчалыштай, тайгандар кыңшылашат тынч алышпай, жакага кетип бара жатканымда, дүбүрттөр озду менден ат жабыштай. Ошентип мен үйүмө келгенимде, теледен Чыңгыз өлдү дегенимде, түшүндүм табигаттын ыйлаганын, залкар Чыңгыз бул дүйнөдөн кеткенинде. Замандашка. Өмүрдө бирге кадамдаш, ойлонуп көрчү замандаш. Жаман сөз чыгып оозуңдан, бирөөнү болбойт жамандаш. Акылдуу ойго кирсеңчи, тилиңдин баркын билсеңчи, бир саамга карап тудукту, жан дүйнө жактан дирденчи. Акылым айтам, угуп кал, оозуңда кызыл улук бар, ын-сабы менен биз эмес, сүйлөшөт чындап дунуктар. Ын-сабы менен биз эмес, кол жаңсайт чындап тудуктар. Апама. Таманыңыз апаке, өпкүм келет, сагындым да, жаныңа жетким келет. Тажадым да, эх калаадан апакем-оу, колум шилдеп, айылга кетким келет. Караганыңыз жүзүмдөн муң качырат, өмүрүңүз кыскарбай жүр жаш улап, сылап койсо колуңуз саамайымдан, илебинен оорумда тып басылат. Апа сиз бар, ашыгым, алчылайым, сиз бар үчүн өмүрдү камчылайын, жүзүңүздө бырыштар канча болсо, мен ошончо бакытты тартуулайм. Ата журт. Айылым, кара кожур, ыйык жерим, көк челип ак кар баскан бийиктериң, ар дайым жан дүйнөмө кубат берет, койнуңда таттуу күндү илип жедим. Айылым, жер шаарынын жүрөгүндөй, суулары ата журттун кан тамыры, булагы бул жашоонун өрөгүндөй. Береке мал күндүктүү жерибизде, салт сактап сый-урмат бар элибизде. Ала тоонун аркы чыкпас алтын чөйчөк, алмашпайм а дүйнөнүн бейишине. Котормо. Казактын улуу бир акыны бар, Мукагалы Макетаев деген. Ошонун Пай-пай өмүр деген бир чыгармасын которонго аракет кылган. Пай-пай өмүр өтөсүңө бир күнү, кыясың да кубанычты, күлкүнү. Өмүр деген бир жарк эткен найзадай, өмүр деген көк асмандын күркүрү. Пай-пай өмүр өтөсүңө бир күнү. Болбогондой, жүрбөгөндөй сенде биз кетебиз, кетүү үчүн келгенбиз. Урпактарга беребиз да кезекти, биз кетебиз, кетүү үчүн келгенбиз. Өмүр деген буюм эмес колдогу, өмүр деген улуу бекет жолдогу. Каның катып какыраган кезиңде, суусунуңду кандырсаң бир болгону. Мына күндү, мына асманды талаабы, баары бизден, баары сизден калабы. Өмүр деген таң аткан бир козголуш, өмүр деген
өлөмүн деп карайбы? Өмүр деген таң аткан бир козголуш, өмүр деген өлөмүн деп карайбы? Баракелде, Жакшылык мырза, кечиресиз. Сиздин убактыңызды бөлгөнүм үчүн кечиресиз. Zoom'дун шарттары боюнча бизде бул жерде запись токтоп калды. Ошол себептен азыр кайрадан WhatsApp группасына кирип, ошол жака бизге жаңы тиркеме кетирилген. Ошондон кайра экинчи биздин бөлүгүбүздү ачып алсак.